Бишкектеги Москва жана Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде ысык суу түтүгү жарылды. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиришкендей, түтүк бүгүн эртең менен жылуулук бериле баштагандыгына байланыштуу жарылып кеткен. Мындай жагдайлар болушу мүмкүн. Бишкек жылуулук тармагынын кызматкерлери мүчүлүштүктү жоюшту деп айтылат маалыматта. Буга чейин маалымдалгандай, 26 октябрь күнү эртең мененден баштап Бишкек шаарында жылуулук бериле баштайт. Мэриянын маалыматы боюнча жылуулукка туташтыруу бир нече этап менен жүрөт. Корея Кыргызстанга 4 тез жардам мунасын жана медицина кызматкерлери үчүн атайы жабдууларды берди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тез жардам муналары жана атайы жабдуулар Кыргызстандын элчилиги менен Кореянын өрткө каршы улуттук агенттигинин ортосунда жетишилген макулдашуулардын негизинде Кёнгеде провинциясы тарабынан берилди. Иш-чарага Кыргызстандын элчиси Аида Исмаилова катышты. Салтанаттын жүрүшүндө элчи өзгөчө кырдаалдарга натыйжалуу иш-чара үчүн техникалык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын айтты. Белгилей кетсек, 2021 жылы Кыргызстандын Кореядагы элчилигинин көмөгү менен Кореянын өрткө каршы кызматы тарабынан 2 тез жардам унаасы жана 2 өрт өчүрүүчү унаа Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырылган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын демилгеси менен аймактардагы дин кызматкерлерин окутуу башталды. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Маалыматка ылайык, имамдардын квалификациялык билимин жогорулатууга багытталган бул курста Куран, тавжид, акыйда, хадис усулдары жана башкалар боюнча тереңдетилген билим берилүүдө. Сабактардын биринчи күнүн муфтийдин орун басары Абибилла Ажы Кадырбердиев өзү өтүп, имамдарды илим алууга кызыктырды. Айта кетсек, аталган окутууга ар бир казяттан имамдар келген жана окутуу пландуу түрдө окутулат.